Бишкек эл аралык медициналык институту Бишкектеги жогорку окуу жайлардын студенттери арасында сурамжылоо жүргүздү. Анын жыйынтыгы боюнча респонденттердин 20% гана ден соолугунун абалы тууралуу билишсе, калган 80% ден соолуктары жакшы жана медициналык кароодон өтүүгө муктаж эмесмин деп эсептешет. Бул маселе заманбап шарттарда жугуштуу эмес оорулардын азайтуунун көйгөйлөрү жана жолдору аттуу илимий практикалык конференцияда негизги маселелердин бири болду. Мы говорили сегодня о том, что нужно объединить. Биз жугуштуу эмес оорулар менен канчалык күрөшсөк дагы бул бүгүнкү күндүн көйгөйү болуп калууда. Сурамжылообуздун жыйынтыгын өзүңүздөр көрдүңүздөр. Биз бул оорулардын алдын алууда зыян заттарды чыгарган тараптарды токтотушубуз керек. Анан балдарга бала бакчадан кичинекей кезинен баштап терс адаттар зыян гана алып келиши мүмкүн экенин айтып тарбиялашыбыз абзел. Только подростков, но и всего населения. Зыяндуу адаттар булар тамеки чегүү, аракештик, туура эмес тамактануу жана баңгизатка көз карандылык. Мындан улам жаштар жаман адаттардын жана туура тамактануунун курмандыгы болуп калышат. Бүгүнкү күндө ал жеңил дофамин деп аталып, күн сайын жаштар арасында рак, кант диабети, жүрөк кан тамыр оорулары, инфаркт жана инсульт сыяктуу оорулардын көбөйүшүнө шарт түзүүдө. Доступность питания увеличилась. Учурда жигердүү физикалык эмгек менен алектенгендердин саны азайып, тамак аштын жеткиликтүүлүгү көбөйүп, экологияда терс таасирин тийгизип жатат. Муну менен жаман адаттар көбөйүүдө. Адамдын ден соолугунун 8-10% гана дарыгерлерден көз каранды. Ал эми 50-52% адамдын өзүнө байланыштуу. 2% нашего здоровья. Эксперттердин айтымында жаман адаттарды тыюу салуу менен чечүүгө болбойт. Рынокто суроо талап болсо, өндүрүүчүлөр продукцияны керектүү ölçүгө жеткирүүнүн жолдорун табышат. Буга АКШда жана СССРда киргизилген кургак мыйзамдар айкын мисал боло алат. Эл аралык тажрыйба зыянды азайтуу концепциясы түрүндөгү альтернативаны сунуштайт. Идет активное взаимодействие с... Эгерде корпоративдик сектор менен илимий же медициналык чөйрөнү бөлүп карай турган болсок, өнүгүүнүн ылдамдыгы жана кандайдыр бир жаңы чечимдердин кабыл алынышы жана көз караштардын өзгөрүшү теңдешсиз. Негизи корпоративдик сектор менен бизнес чөйрөсү учурдагы шарттарга тез ыңгайлашат. По данному вопросу были проведены... Апор ассоциациясы жаман адаттарды жайылтуу, кыймылсыз жашоо образы жана жугуштуу эмес оорулардын өсүшү боюнча иштерди улантаарын билдирди. Жыйындын соңунда терс көрүнүштөрдүн алдын алуу үчүн иш-аракеттерди белгилеген резолюция кабыл алынды. Сезим Сагынбекова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.